Аскат Тейет. Жаранмын, менин да тандоого, шайлоого толук укугум бар. Көптөгөн партиялар шайлоого аттанды. Алардын арасында менин эң жакын саналаш ага энелерим бар. Бирок шайлоо жана колдоо бир партияга болгону мыйзам ченемдүү го. Мен көптөн бери айтып жаза албай жүрдүм. Шайлоо мезгили чукулдаганда ачык айтып коюуну туура көрдүм. Силер кандай пикир калтырсаңар мен үчүн баары бир. Мен Кыргыз Республикасынын толук укуктуу атуулумун. Өз ой пикиримди айтайын. Байлыгына чиренген, бийлигине таянган партияларды же ляппай деп чуркаган күн карамаларды эмес, кала берсе партиянын тизмесине да эмес, калыс акыйкат сөздү дайыма ачык айткан Адахан Мадумаров үчүн добуш берүүгө сиздерди чакырам. Мен өзүм шайлоочу катары добуш бере албасам да, менин бир туугандарым, досторум колдоп келген колдой берет. Сиздерди да туура тандоого чакырам. Аскат Тейит. Айман Нуру. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөрдүн жолу татаал, бирок сиздердин колдооңуздар менен ак батаңыздар бизге болуп көрбөгөндөй күч кубат берет. Кыргызстанды ар тараптан туруктуу өнүктүрүү биздин мойнубуздагы аманат. Айман Нуру партиясына добуш берүү менен сиз үй бүлөңүздүн, өлкөңүздүн жана улутуңуздун жаркын келечегине жол ачасыз. Турсунбай Бакир уулу. Адахан Куранды кармап ант берчи. Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу бүтүн Кыргызстан саясий партиясына болгон көз карашын жана ич күптүүсүн айтып чыкты. Бул туурасында Бакир уулу Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Эми Адахан Мадумаров эл менен жолугушуп жүрөт. Анда ал кынтыксыз тазалык дейт. Тазалык болсо эмне үчүн Эрк партиясынан 5 талапкер шайлоодон четтетилип калды? Аны техникалык ката деп атат. Эмне үчүн кошоматчылардын, олигархтардын ысымы тизмеден түшүп калбайт дагы? Чындыкты айткан Турсунбай Бакир уулунун жана мени ээрчип барган 4 адамдын ысымы тизмеден алынып калат, деди экс-депутат. Нуржигит Кадырбеков Матраимов тууралуу айтты. Айман Нуру саясий партиясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков учурдагы өкмөттө репутациясы булганган адамдарда иштеп жүрөт деп сындады. Ал бул тууралуу коомдук каналда өтүп жаткан дебат учурунда өкмөттүн курамын кыскартуу тууралуу сөз болуп жатканды айтты. Кадырбеков өкмөт башчыны тандоодо жана өкмөттүн курамын түзүүдө элдин пикирин да эске алууну сунуштады. Сингапурдун лидери өзүнүн досуна жаман сөз айтылганына байланыштуу күнөөсү далилдене элек болсо да аны менен сүйлөшпөй койгон. Бизде өкмөттө Матраимовго окшогондор иштеп жатат. Эмне үчүн анын репутациясын, ал тууралуу элдин айтканын эске албайбыз? Иштемек тургай азыр бир партиянын аркасында туруп алып, бийликке барганы жатат. Буга окшогон жагдайларды карабасак болбойт. Анткени ишеним жок болсо, өкмөт кантип ийгиликке жетишет, деди Кадырбеков. Ал өзү аткаруу бийлигинде иштегендиктен бир иш болбой калып же өтөөсүнөн чыкпай калганда жоопкерчиликтүү адам табылбай калаарын мисал келтирди. Ошондуктан атка минерлерди кыскартуу маанилүү деп эсептейт. Мындан тышкары премьер-министрге толук ыйгарым укук берүүнү туура көрөт. Мисалы азыр президент менен өкмөттүн иш башкармалыгынын бюджети 600 миллион сомдун тегереги болсо керек. Буга окшогон структураларды кыскартуу маанилүү. Бул бүт дүйнөдө болуп келе жаткан нерсе. Экинчиден, премьер-министрдин начальниктери көп. Фракция лидерлери, спикер, президент, өкмөт башчыга министрлер да баш ийбейт. Себеби аны фракциялар көрсөткөн. Ошол үчүн жоопкерчиликти премьер-министрге толук берүү өтө маанилүү, деди Кадырбеков. Чоң Казаттын лидери Мамытканов жашыруун акча алып көпчүлүктү тескери бурду. Шумдугун кургур. Чоң Казат партиясынын лидери Максат Мамытканов машинада отуруп алып, белгисиз бирөөдөн конверт толтура акча алып аткан видео тарады. Соц тармакта буларды жек көргөн пикирлер көп жазылып, байларды тоноп атышат деген мааниде айыпташканы кандай? Ошентип шайлоо астында Мамыткановдун жүзү сыйрылып түштү окшойт. Ал эми Сыймык Жапыкеевке карата башынан эле шек саноолор жаралып, олигархтарды коркутуу менен байлыктарын тартып алууга экени каңкууланды эле го. Ишенген кожом сен болсоң кепшеген оозуңду урайын демекчи, чоң казатчылардын иш балдасы чыккан ушулбу? Алаксып турган шайлоочулары тескери бурулуп кетишеби? Кубат Карачев, Булак Азия Ньюс. Биз бийликтен таза шайлоону талап кылабыз. Бул тууралуу Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов таза шайлоо аттуу тазалык акциясынын жүрүшүндө билдирди. Бирбол партиясы үгүт иштерин тазалоон экологиялык акциясы менен баштап, айылдарды, шаарларды таштандыдан тазалашкан. Бүгүн дагы үгүт ишин таза шайлоо экологиялык иш чарасы менен жыйынтыкташууда.
Бир гана айлана чөйрөн эмес, мамлекеттик башкаруу системасын тазалоо биздин негизги максатыбыз, деди партия лидери. Ошондой эле Алтынбек Сулайманов эски системадан арылуу учур талабы экенин кошумчалады. Биз буйруса шайлоодон өтүп келсек, эски системаны өзгөртөбүз. 4-октябрдан кийин мамлекетибизде тазалануу болот. Өлкөнү жаңылануу күтүп жатат. Биз бийликтен таза шайлоону талап кылабыз. Мыйзамдуу шайлоону талап кылабыз. Биз эл көксөгөн таза жашоону курууга даярбыз, деди Алтынбек Сулайманов. Белгилей кетсек, Чоң Чүй каналынын жээгиндеги тазалык акциясына Бир Бол партиясынан депутаттыкка талапкерлер Алмамбет Шыкмаматов, Жодар Сайдилканов, Жомарт Жолдошев, Эсен Момункулов, Айжан Чыныбаева, Акан Иманов, Екатерина Филаретова, Нурсултан Кубанов катышты. Асхат Осмонов. 2-3 күндө Чоң Казаттын лидерлерине катуу маалымат чабуул башталды. Бул мыйзам ченемдүү, ушундай болорун билгенбиз. Махатма Ганди айтмакчы, бул каралоолор Манас атанын кыймылына каршы АБК менен көбөштүн урпактарынын сасык саясаты. Ушул убакка чейин катып олтурган компроматтарын шайлоого 4 күн калаарда шашып чыгарышты. Бул шайлоо өтө ыплас башталды. Эми ыплас бүтөрүнө күмөн жок. Баарынан кубандырганы биз элдин үмүтүн жандандырдык. Кыргыздын уучу кур эмес деген далилдедик. Өкүндүргөнү арабызда деле тайкы, коркок, эрксиз жана намыссыздар бар экендиги көрүндү. Ондук 20-дагы орунду талашып кирип алып, эми задний бергендери күйдүрөт. Ошол эле Азамат до конца барам деген жигит кыздарды көрүп, каным кызып, адреналин жогорулады. Бул сыноолордон улам катарыбыз суюлуп, бирок бекемдиги өзгөчөдү. Чоң Казат алга, деп жазат. Камила Талиева, экс-министр. Шайлоодон 3 көчкөн журттай көңүлүм калды. Маектешим кечээ шайлоодон баш тартты. Анын себебин да жиликтеп түшүндүрүп берди. Эч бир партияга, анын ичинде өзү кош аттанган Социал-демократтар партиясына эч кандай дооматы жок экенин айтып, эң негизгиси бийлик таза шайлоо өткөрө албаганын кошумчалады. Камила айым, шайлоодон артка кайттыңыз, себебин билсек болобу? Бул жолку шайлоодон үмүтүбүз зор болду эле. Ушул жолку шайлоо Кыргызстанга бурулуш жасай турган, кең келечекке чоң жол ача турган шайлоо болот го дегем. Бирок шайлоонун шайтан оюну чүү дегенде эле Кыргызстан партиясынын чуусу менен башталды. Чындык жок экени, акыйкаттык болбой турганы, бүтүн Кыргызстан менен болгон инциденттердин баары прецедент түзүп койду. Мен дароо эле ишенбей калдым. Демек шайлоо начар өтөт. Экинчиден, элдердин үмүтүм зор болуп, өз алдынча ойлонуп, өзүнүн тандоосу менен акылга алчап, жеке жашоосуна бурулуш жасап, шайлоого барып добушун берүүнү үмүт кылып аткам. Бирок добушту сатып алуулар биринин артынан бири күчөдү. Ал эмнеликтен болуп кетти? Ошо тыйынды албай койсо добуш сатып алуу болбойт эмеспи? Азыр эл ичинде добуш сатылып атат деген эле сөз болуп атпайбы? Бул жерде эртеңки жыйынтыкта толук кандуу протест жасалып, тыйынын да алып, тескерide добуш берүүгө ишенүү кыйын болуп турат. Биздин менталитет ага жол бербей, тыйынын алдым эле, ушуга добушумду берип коюш керек деген кадамдар жасалып калабы дейм да. Шайлоонун таза өтөрүнө күмөнүңүз бардай. Күмөнүм бар, таза шайлоо болбойт. Ойдогудай чоң бурулуш жасабай, баягы эле катардагы, керек болсо мурункулардан да булганыч өтө турганы болгулуп калды. Экинчиден, барып каржы маселесине такалат. Баарын эле тыйын чечип калды. Ошол үчүн четте эле кир нерсеге аралашпай турууну чечтим. Партия тиги бу дегенге эч бир дооматым жок. Шайлоонун шайтан оюндары жан дүйнөмдү канааттандырбады. Абдан кыжаалат болуп ренжип турам. Бийлик таза шайлоону уюштура албады. Форма 2 деген нерсеге кандай карайсыз? Форма 2 деген кайдан чыга калды? Бул боюнча Мирлан Бакиров кыргыз көчмөн элде көчүп жүрө берет дейт. Бул эмне? Кыргыз элин шылдыңдаганыбы? Ыйларыңды же күлөрүңдү билбейсиң. Форма 2 да мени абдан ренжитүүдө. 500 миллион элди эмнеге ары бери ызылдатып көчүрөт? Бул жөн жасалып аткан жок. Бийлик өзүнүн партияларына добуш бериш даярдап алды деген нерсени түшүндүрөт. Мени шайлоодон артка кайтканыма форма 2нин да таасири бар. Маектешкен Сурат Жылкычиев, Булак Азия Ньюс.